Rele, rele degende emне түшүнөт? Rele эң биринчи аталышы электрондук включатель. Түшүндүк, а? Жандырат өчүрөт. Мына светлик кнопкасы кандай болсо ушундай, только электрондук версия. Алыстан туруп команда берип өчүрүп жандыра турган. Бул жактан жөн эле импульс жөнөтөбүз, мисалы слабое питание. Ал жакта силовой питанияны кошуп үзөт. Биринчиси включатель. Эми реле эмне үчүн жаралган? Реле буюмду сактайт. Эмне үчүн дегенде, мисалы биз жерге биз мынакей фарабыздын кнопкасы дейlik. Эгерде фаранын кнопкасы кошулуп үзүлө берсе, бул жериндеги контакттар жейилеби? Бул кнопканын баасы рынокто орточо 300 сом же 500 сомго чейин. Эң арзан. Гитара менен комплект болсо 2000 сомго чейин турат. Эгерде биздин управление через кнопка боло турган болсо, анда бул кнопка максимум 3 жылга чыдайт. Завод көп машиналарга 10 жыл гарантия берет. Эми ушул кнопканы страховка кылыш үчүн реле ойлоп чыгылган. Реле ушул келип аткан питание, реленин командующий контакттарына келет. Бул жактан масса келген болсо, экинчи жагына плюс берип коет. Релени башкарат. Кошкондо бир гана релени жандырат, реле болсо бул жактан силовой 12 вольтту бул жакка өткөрүп берет. Эми эгерде реленин ичиндеги контакттар мына ушундай эле контагы эри турган болсо, бул контакттын, бул реленин рыноктогу баасы 150 сом. 1,5 сом менен айырмасы барбы? Бул 4 ножка болот, туруп жагы сайып коебуз. Бул деген целый руль чечиш керек, толтура нерсени чечиш керек. Ошол страховка экинчи кызматы, биринчиси мына электрондук включатель. Бул дегени комфортко кирет. Себеби салондо отуруп кичинекей нерсени бурайсың, нар жакта чоң силовой нерсе кошот. Экинчиси бул страховка запчасти. Запчастарды страховка кылат. Үчүнчүдөн бул оңдогон усталарга ыңгайлаштыруу. Мисалы, азыр гитара бузулуп калса, гитараны ачып, фара бузулса, фара, лампочканы ачып отурбастан, ошолордун бардыгынын контакт бере турган жерин бир шипке чогулткан. Бир шипке. Оңдой турган адамга ыңгайлуу болуш үчүн да. Ушул жерден эле ачып, фараны текшерет, сигналын текшерет, дворник текшерет, ушул жерден эле гитараны текшерет, бүт ушул жерден текшерип коет. Питанияларын текшерет. Реле мына 3 негизде жаралган, негизи. Bundan башка да пайдалары бар. Эми көзгө көрүнө турган пайдалуу жери. Эмне үчүн? Мисалы, бир машинанын фарасы күйүп калды, эмне кылабыз? Эң биринчи реле кошуп атабы, кошпой атабы турабы? Релеге сигнал келип атабы, келбей атабы? Ошол оңдоого ыңгайлуу болуп, атайын бир жерге чогулткан. Сигналдын, фаранын, подфариктин, туманиктики кылыпчы. Тез оңдоого. Экинчи айтып кеткендей эле страховка, үчүнчүсү включатель. Реле ушу 3 негизде бизге жаралыштын негизги себептери да. Негизи релеге чейин машиналар простой болгон, бардыгы через кнопка менен түшүндүрө алып атам ба? Реле деген түшүнүк болгон эмес. Фарага гитарадан кошкон, дворникке бул жактан кошкон, жалаң ошол включатель менен ручной кошушкан. Ошол үчүн дагы эски машиналарда, мисалы 124 эски кузовда боковойнан оталдырып тура, фаралар жагып. Чоң, ошо прямой включатель без реле. Реле болбойт. Жигулинин эскилеринде мисалы скоростун жанында чоң включатель бар, тура, ошол фараны коет. Эски даеволордо баягы гитараны бураганда прямой жандырат, без реле жандырат. Мына ошондой эски машиналар без реле болбойт. Азыркы бардык комфорт машиналар, бардык машинага
Машинаны от алдырганда жанган фаралар, жаңбыр жааганда иштеген дворниктер, машинанын жанына келгенде ачылган машиналар, ушул комфорттордун баардыгы ошо реленин кызматынын артында да. Эгер реле жок болсо, жалаң механический башкарыш керек болот да, туурабы? Барып туруп, сөзсүз бир нерсени шикаят этмейинче иштебейт. А реле ошол адамдын реле аркылуу дегенин себеби, мисалы машинаны дистанционный ачыла турган машиналар баягы радио волна тута турган, радио туткандан кийин бирок команданы релеге берет, реле ачат. Түшүнөсүңөрбү? Дагы деле кызмат реленики. Реле силовой часть. Силовой часть. Түшүнөсүңөрбү? Ол включатель кандай силовой? Азыр ошо включатель менен бардыгы өчүп жанып турабы? Мына ошого окшогон силовой часть. Ошону жакшы түшүнүп алайын. Машинада bir жерди ремонт кылып баштаганда эле биринчи ошол нерсени жакканда, биринчи ошол нерсени текшерип кылганда релеси кайсы жакта турат. Релеси иштеп атабы, релеге питание келип атабы, мындай. Тезирээк, оңоюраак вариант. Мындай. Биринчи ошол запчастьти чачып жүрбөстөн, кнопканы чачып жүрбөстөн, түшүндүрө атам да. Релени көрүп, реленин өзү мисалы күйүп кеткен жокпу? Релеге питаниялар келип атабы? Включатель жакканда питание келип атабы? Оңоюраак вариант. Тез болот, процесс тез болот. Ошентип реле сфераны биринчи текшерет. Эми бул реленин түрлөрү бар. Реленин түрлөрү бар. Реле ампер менен кете берет. 100 ампер, 200 ампер, 500 ампер. 500 амперге бул стартердин вытягивающий релелер кирет, силовой. Бизде бай иштеп жүргөн универсальный релелер, мисалы мынакей биздин 500 ампер релебиз. Бул биздин 100 ампер релебиз. Бул биздин 200 ампер релебиз. Накалдарда кездешет. Накал, свеча накалдарда. Алардын ампери 300, 400 артында машинанын цилиндрдин санына байланыштуу. Анын ичинде болсо эки мисалы кошуучу, эки адымы кошот. Жанаша турат, түшүнтөбүз, эки кошот. Бул дегени, бул металл канчалык чоң болсо, кошо турган жерлери канчалык чоң болсо, кошуп аткан контакт чоң болсо, канчалык жакшы кысса, мисалы, кошкон учурдачы, ошонго жараша ток өткөрөт. Мисалы, бул жагынан келген ток 600 ватт болсо, бул контактка тийди, экинчи контактка тийди мына кошкондо. Ар бир үзүлгөн контакт өткөрөт. Контакттан кийин бул жактан сөз азайып чыгат. Түшүндүрө алдымбы? Бул реле дагы ошондой. Бул контакттарына салыштырмалуу бунун контакт кичинекей болуп атабы? Бул контакттын бул жагынан 500 ватт берсең дагы бул жагынан 100 эле ватт чыгат, түшүнөсүңөрбү? Себеби бунун контагы 100 эле ватт өткөрөт. Релени чоң коюп туруп, бул жагына питанияны кичинекей коюп койсо кичинекей чыгат. Чоң кичинекей релеге чоң питания берип койсо дагы кичинекей чыгат. Бул релеге көз каранды да чыгып аткан. Бул дагы ошондой. Бунун эки болуп атабы мисалы. Экөө 1 да, экөө 1. Демек бул жактан 500 ватт берсең дагы бул жактан чыкканда 200 эле ватт чыгат. Түшүндүңөрбү? Бул контактка көз каранды. Мисалы, лампочка көбүндө болгон болсо керек. Мисалы, мына обычный машинанын фарасы. Эки фара. Эки фарада бирден спираль турабы? Бирден спираль да, ближнийде бир спираль, дальнийде бир спираль. Эми бул жакта сиздин штатный релеңиз турат. Ушул эле лампочкага жанына бир туманник, жанына дагы бир туманник кошуп койсоңуз, ушул эле фарага кошуп койсоңуз, биринчи эмне болот? Провод эмес. Штекер эркиндик, турабы? Биринчи штекер эркиндик. Эмне үчүн дегенде, туугандар, бул штекерлер
Бул жака келген иштекиндер. Мен айтпадым го контактка көз каранды деп. Ар бир мына кошулуп аткан контактка көз каранды да. Бул азыр бизде главный роль мына реле. Бул реле бул жагына. Мындай реле 500 Вт прямой кетип турганда уже 500 Вт прямой эле келип турат да, мындай айткандачы. Бул жагына 100 Вт чыкты. Биздин бул лампочкабыз 55 Вт болчу. Бул лампочкадагы 55 Вт болчу. Экөө биригип 110. Ушул экөөнү бул реле көтөрөт. Эми бул лампочкадагы 55, бул лампочкадагы 55. Төртөөнү кошсо канча? 220 болуп кетти. 220. 220. Эми бул реле өзү эрит контагы. Бирок реленин контагы эригенге чейин бул жер 100 Вт кетип атат. Бирок лампочкага бул жетип барганча, лампочканын бирден контакттарына жетип барганча, бул контакттардан кийин бул жака экиге бөлүнөт да, 50-дө. Бул жагына 40 болуп азайып кетет. А 40 бир 50 Втка жетмек, бирок 40 100 Втка жетпейт. Ошонун себебинен биринчи бул контакт эрит. Ал бул жактан келип аткан питанияны бул жерде дагы бөлүшүп атат да. Түшүнүп атасыңарбы? Мен айтайын деп аткан тема бул контакттар роль ойнойт. Реленин ичиндеги контакттар, ар бир кошулуп аткан контакт токтун ватын түшүрөт. Түшүндүк, а? Мен азыр фарага мисал келтирип бердим да. Көп адам мисалы ушу баштан өткөн да, туманин кошуп фара кошуп коет, фара эрип кетет, дайым. Эмнеге фара эрип кетет, реле калат десе, бул эригенге чейин эрип кетет да. Эгер бул эрибей туруп турса, реле сөз эрип кетет. Бул зым эмес, маселе зымда эмес. Бул маселе, бул зым 200 Втка чейин жөн эле көтөрөлөт. Мисалы, мындайды бирдик деп коелу, жыласын, мисалы. Түшүндүрө алдымбы? 200 Втка чейин накалды ham көтөрөлөт, но эмечи, зымчы негизи. Бүгүнкү ошол реленин мындай сөлөкөттөрү да, бул чоң реле, кичинекей реле, эми ушул релелердин дагы текшергендечи. Но ватты эмнеге жазып атам? Ар бир буюмдун ватын түшүнүш керекпиз. Мисалы, фарага мындай чоң реле коюп койбойт. Фарага 150 Вт реле коюп. Мисалы, фараны текшерип атканда силовой чоң релелер текшериштин кереги жок. Схемага карап туруп, өзүнүн релесин гана текшериш керек. Эми схеманы билбесе, кичинекей релелердин катарын издеш керек да. Эгерде накал кылып аткан болсо, кичинекей релелерди суруштун кереги жок. Накал чоң реле издеш керек. Бир машина накалын кылып аткан болсо, накалдын релеси кичинекей болбойт. Мен имею в виду буюмга карап туруп, реленин сөлөкөтүн танып билиш керек да. Кайсы буюм канча ватт сурайт дегенчи.